Голланд дөңсөлөрүндөгү Фауар бейпилдик базасында салтанаттуу түрдө Казакстандын желеги көтөрүлдү. Эске сала кетсек, Бириккен Улуттар уюмунун миссиясынын мандатына ылайык 139 Казакстанда каршылашкан тараптардын ортосунда атышууну токтотуу режимин сактоого катышат. Тынчтык күчтөрү жоопкерчилик аймагында күзөт, блок бекеттерди кайтаруу жана жарылуу кооптуулугу бар заттарды тазалоо милдеттерин аткарышат. Казакстандын Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты сактоо миссиясын өз алдынча аткарууга мандат алуусу өлкө аскер кызматкерлеринин даярдыгынын жогорку деңгээлин жана дүйнөлүк аренадагы кадыр баркын таануунун далили. Сегодня 32-ю годовщину со дня образования вооруженных сил Республики. Бүгүн Казакстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 32 жылдыгына карата Сирия Араб Республикасындагы Голланд дөңсөөлөрүндө Казакстандын улуттук тынчтыкты сактоо контингенти мамлекеттик тууну миссия аткарылып жаткан жерде көтөрүү иш-чарасын жүргүздү. Бул биздин өлкө үчүн тарыхый учур жана жеке курам үчүн чоң жоопкерчилик. Для всего личного состава